6 класс кыргыз адабияты сабагы. Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Каныкейдин акылмандыгы. Каныкей Манастын жубайы жана Семетейдин апасы. Каныкей эпостун 3 бөлүмүндө тең катышат. Ал Манастын жары эле эмес, акылман кеңешчиси да болгон. Өз аты Санира Бига. Манаска жар болгон соң кыргыздар арасында Каныкей аталып калган. Бул хандын никедеги аялы дегенди түшүндүрөт. Каныкей Букардын ханы Темиркандын кызы болгон. Каныкей манасчылардын сүрөттөөсүнө караганда кара сурдун сулуусу, жамандыкты алдын ала билген олуя, 7 өлчөп бир кескен даанышман, көрөгөч, сарамжал аял заты болгон. Албетте, бул айтылгандар Каныкей энебизге тиешелүү болгон жалпы маалыматтар. Эми биз балдар өткөн сабагыбызда Каныкейдин тайторуну чапканы эпизодун өткөнбүз. Мына ошол темабызды андан ары уланталы. Бүгүн Каныкейдин тайторуну чабышы эпизодундагы Каныкейдин образына кененирээк токтолобуз. Атасы Темирхандын Семетейге арнап той өткөрөрүн уккан күндөн баштап Каныкей 60 асый тайторуну Семетейге төлгө кылып чапмак болот. Эгер балам атасын тарткан баатыр болсо, тайтору астыга чыгат. Эгерде атасын тартпай калса, анда артта калат деп төлгө кылат. Төлгөсүнүн төп чыгышын тилек кылып, Каныкей тайторуга күрүчтөн күрмөк жем берип, күндө терин алып, арпадан аса жем берип таптап баштайт. Тулпардын сасык терин алуу үчүн күүгүм кире, күн бата Букардын четиндеги ак чийдин талаасына салып чабат. Таңга жуук жетелеп жүрүп, 10 бетеге чөп ороо чалдырып, орууган сууга сугарып, сарайына байлайт. Ошентип тайтору Каныкейдин саяпкердиги менен өз күчүнө келет. Каныкей кокустан атым астыга чыкса, көрө албаган бирөө жолун торобосун, атымды коргоюн деп чачын төбөсүнө түйүп, үстүнө суп чепкенди кийип, боз кисени курчанып, сыр бараңды асынып жолго чыгат. Жолго чыгаарда энеси Чыйырдынын батасын алат. Уулумдун колунан ажал таппасам экен деп, бирде маңдайга жазганын көрөрмүн деп, Каныкей Манастан калган дүрбүнү салып, тайторунун жүрүшүн карап турат. Тайторунун жеңишке жетпей калганына көзү жетип, санаа тартып турган акыркы убактарда тайтору астыга оозуп чыгат. Айлана манастап ураан чакырган бакырка толот. Төлгөсү төп чыкканына сүйүнгөн Каныкей үстүндөгү жоо кийимдерин чечип, каралуу кейпине келип үйүнө кайтат. Кана балдар, адабият дептерибизди алып чыгып, Каныкей энебиздин адамдык жана аялдык сапаттарын жазабыз. Экинчи тапшырма: Каныкейдин тойдогу сырткы көрүнүшү кандай эле? Эми балдар, силерге берилген суроолорго так жана кыска жооп бергиле. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.